Талас облусунун башчысы Нурлан Дарданов жер экенине барды. Жетекчи кендин аймагындагы Альянс Алтын компаниясы тарабынан аткарылып жаткан иштерди жеринде көрүп жакындан таанышты. Облустун башчысын кенде иштеген жумушчу күчү, түзүлгөн шарттар жана экологиялык коопсуздук боюнча бүгүнкү абал кызыктырды. Мени кызыктыргандыгы бул эң негизги экология жаатында болду. Экологиялык ушул айланып жүргөнү, суу, ошол хвостохранилищанын абалы, анын кайра иштетилиши өтө кызыктырды. Мындан тышкары ошол областтын тургундары иш менен камсыз кылынышы, ошол канча пайызы облус тургундарына камсыз болушу, ошондой эле төлөнүп жаткан салыктар боюнча областтык өнүктүү фонддоруна чегерилип жаткан акча каражаттары өтө кызыктырды. Жер үйдө кен казуу жумуштары кызуу жүрүп жатат. Ишти Альянс Алтын компаниясы колго алып, мамлекет койгон талаптарды аткарууда. Компания жергиликтүү элдин экологиялык коопсуздугун камсыздоону башкы орунга койгон. Коопсуздукка компаниянын өзүндөгү экологдор жана ошондой эле мамлекеттик мекемелер дагы катуу көзөмөл кылууда. Булардын саркынды тазалоочу очистной боюнча болгон. Мындан мурункуда келгенибизде биз дагы чогуу ишкана жетекчилерине эскерткенбиз. Эгер база чоңойсо, канчалык көлөмдөгү тазалоочу саркындыгы чоңойтуу керек деп, анан проекттени биз корутундусун бергенбиз. Ага азыр күч жумшап жатып, тездик түрдө аны бүтүрүү боюнча жагы каралып жатат. Эгерде азыр сиздер көргөн кошумча корпустун ишке киргизүүсү болсо, анда ага дээрип бүтүп калат. Жер үй кенинде казылган рууда ташылып келип, мындагы фабрикада иштетилет. Андан чыккан кектер калың геомембрана төшөлгөн калдык сактоочу жайга төгүлөт. Изилдөөлөрдүн натыйжасында укмуштуулар калдыктардын коопсуз экендигин аныкташкан. Мындан улам калдыктардан курулуш материалдарын чыгаруу боюнча демилгелер дагы бар. Бул деген коопсуз дегенди билдирет да. Билимдер академиясынын азыр жардамы менен анализдерин алып, 5-класста коопсуздугун дагы бир жолу далилдешип, анан дагы курулуш материалдарын жасаганга кандай мүмкүнчүлүктөр бар экенин азыр изилденип атат. Жакынкы арада пробалар алынып кеткен. Бүгүнкү күндө ошонун жыйынтыгын күтүп атабыз. Облус башчысы баштаган жетекчилер алтынды ылгаган фабрика менен дагы жакындан таанышты. Эске салсак, жер үйдө алтын казуу жумуштары 2021 жылдын март айында башталган. Андан бери 9 тонна 200 килограмм алтын казылган. Всегда готовы показать то, какие... Биз алтын өндүрүүдө ар бир ишибизди ачык айтып көрсөтүүгө даярбыз. Улам жаңы бийиктиктерге көтөрүлүп, ишибизди сапаттуу алып баруудабыз. Анткени бизде мыкты адистер иштейт. Өндүрүштөгү техникалардын баары акыркы үлгүдө. Биз ар дайым жумушубузду жакшыртуудабыз. Мы постоянно улучшаем нашу деятельность. Жер үйдөгү кен казуу жана компаниянын ишмердүүлүгүнүн артында облуска ири суммадагы каражаттар бөлүнүп, бир катар долбоорлор ишке ашып жатканы белгилүү. Эми жакын арада долбоор катары Таласта ипотекалык негизде көп кабаттуу үйлөрдү куруу боюнча маселе каралып жатканын облус башчысы билдирди. Жалпы облус боюнча 180ден ашык долбоор түшкөн. Ошонун арасынан карап туруп анан байкоочу кеңештин чечими менен ошол долбоорлорду ишке ашырабыз. Бул мындан тышкары эң чоң долбоор бул ипотекалык багытта турак жай салуу боюнча да акча каражаттарын бөлөйүн деп атабыз. Бул боюнча ипотека компания менен президенттин иш башкармалыгы менен да келишим түзүүнү пландаштырып жатабыз. 270 миллион сомдун тегерегинде акча каражатын бөлөйүн деп турабыз. Ошол жыл сайын Талас шаарына 2ден 9 этаждуу үй салына тургандыгы пландаштырылды. Жер үй алтын кенинде жалпы 1,5 миң жумушчу иштейт. Анын ичинен 890 жумушчу Альянс Алтын компаниясына эмгектенет. Жумушчулардын тең жарымы кен чыккан Бекмолдо айыл өкмөтүнөн алынган. Жалпы жумушчулардын 97% Кыргызстандын жарандары, калганы чет элден келген адистер. Альянс Алтын компаниясы жергиликтүү элдин жана мамлекет койгон талаптарды аткаруунун аракетинде.